İmam Mahdi жөнүндө маалымат берип коюң. Макул. İmam Mahdi bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hasan radıyallahu anh'unun urpağından gelir. Kıyamatga jakın Peygamberimizge okşoş bolot. İmam Mahdi gelgende Kuda kaalasa musulmandardын başын biriktiret. Adilеттүүлүктү орнотот. İslamды жайылтат. Бардығына жакшылыктар келет, жакшылыктар болот. Ошол маалда анан кийин Дажжал чыгат. İmam Mahdi'de кыска маалыматы hadisтерде ушундай келет, Мушкатлы масабихтерде да келет. Пайгамбарыбыздын Хасан разияллаху анху урпагынан болот. Өзүнүн аты да Мухаммад болот. Атасынын аты Абдулла деп дагы айтылат. Пайгамбарыбызга окшош адилеттүүлүктү тургузган имам болот. Бизде аялдарды черный касса аябай көп. Эми мейли мындай жөнө бири-бириңиздерди чайга чакырсаңыздарга макул, бирок кээде милдеттүү түрдө акча чогултасыздар да, ушул болбойт. Милдеттүү түрдө бирөө мисалы мейли 1000 сомдон чогултасыңар, же болбосо 500 сомдон чогултасыңар. Ушундайды алып эле койсоңор жакшы болмок. Черный кассанын ордуна мен сиздерге сунушту айтып элем, белый кассаны чыгаргыла. Белый касса кандай? Кайсы үйдө болсо, ошол үйдө ыймандын китебин окусун. Ыймандын китеби болсун. Болбоду дегенде фазаил амал бар да. Алып алыңыздар ошону. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын алып алыңдар. Курандын котормосун мен ага күчүңүз жетпесе дагы диний китептерден көп эмес мына азыркы ушуларды. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны, сахабияттардын өмүр баяндары бар. Момундардын бакчасы деген китеп бар. Рияз Салихин. Укмуш китеп. Ошол жерге барыла дагы белый кассаны уюштургула. Ошону таалим өткөргүлө. Анан эң жакшы азыр бүгүнкү күндө ак, нурлуу жол менен баштап аткан үй таалимдери, апталык таалим. Ошого жетпейт. Аны албетте чакырсаңыз, чайпай кылып чакырсаңыз, бирок мындай акча чогултуп, мажбур кылып бирөө кээде бар бере алат, кээде бере албайт. Ошону кичине ызаланып, мындай көңүлү паст болуп, башкаларга караганда өзүн төмөн сезип калат. Жакшы эмес да болчу. Динибизде жок нерсе.